11 каналында жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. 2016 жыл экономикалык жактан оор жыл болгону айтылууда. Ички дүң өңдүрүмдө олуттуу өзгөрүү болбоду, тышкы карыздын көлөмү рекорддук чекке жетти. Мигранттардан акча которуулар көлөмү өстү. Ушул жана башка өзгөрүүлөр тууралуу каналдын башкы редактору Элеонора Сагындык кызы эсеп салып берет. Өтүп бара жаткан жылы Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 92 миллион долларга жетти. Бул Кыргызстандын эгемендик 25 жылдык тарыхындагы эң жогорку чек экендиги айтылды. Ошондой эле быйыл 2016 жылы республикалык бюджеттин дефицити өстү. Жана анын суммасы 17,2 миллион сомго жетти. Кыргызстандын соңку тарыхындагы мындай бюджеттеги киреше менен чыгашанын ортосундагы айырмачылык 2012 жылы катталган. Жана ал кезде ушул бюджеттин дефицити 20,2 миллион сомду түзгөн эле. Ошондой эле быйыл 2016 жылы Кыргызстанда биринчи жолу дефляция катталды. Дефляция бул жөнөкөй тил менен айтканда баалардын түшүшүн билдирет жана анын мааниси инфляцияга терскери инфляция катары түшүнсө болот. Ошентип январь-ноябрь айынын жыйынтыктары боюнча Кыргызстанда дефляция деңгээли 1,5% жетти. Бирок ошол эле убакта Улуттук банктын билдириши боюнча быйыл ички дүң продуктунун көлөмү 3,2% болду. Кумтөрдү эсепке албаганда ички дүң продукт ушул январь-ноябрь айлары боюнча 3,2%га жеткенин Кыргызстандын Улуттук банкы билдирди. Ошондой Улуттук банктын жетекчилиги быйыл инфляциянын деңгээли нөлгө тете болгондугун айтты. 27 декабрда Улуттук банктын жетекчилиги маалымат жыйын өткөрүп, ал жерде ушу тапта Кыргызстанда акчалай массанын көлөмү 80 миллиард сомго жеткенин жана жакынкы аралыкта инфляциянын деңгээли ашып кетсе 5-7%га жетерин айтышты. Ошондой эле быйылкы өтүп бара жаткан жылы сырткы соода алмашынын көлөмү бир аз төмөндөп кетти. Кыргызстан быйыл сырттан көбүрөөк товар экспорттоп, ал эми импорттоп, ал эми өзү сыртка чыгарган экспорттун көлөмү азыраак болду. Эгер цифра менен белгилей кете турган болсок, быйыл Кыргызстан 1 миллиард 123 миллион долларлык товарды экспорттаган, ал эми сырттан Кыргызстанга алып келген товарлардын жалпы көлөмү 3 миллиард 271 миллион сомго жеткен. Ошондой эле жыл жыйынтыгы боюнча быйылкы 2016 жылы валюта базарында, рыногунда бир аз стабилдүүлүк байкалып жатат. Улуттук банктын билдиришинчи боюнча ушул жыл башында январь-март айларында доллардын сомго болгон наркы кичине олку солку болду, бирок март айларынан баштап доллардын менен сомдун катышы бир аз салмактуу деңгээлде кармалды. Жыл башынан бери 1 доллардын наркы 75 сомдон 69 сомго чейин кармалгандыгы айтылат. 2016 жылдын жакшы жыйынтыктары боюнча быйыл Орусияда иш алып барган кыргыз мигранттарынын акчалай которуулары Кыргызстанга өстү. Жана Кыргызстандын Улуттук банкы билдиргендей, быйыл мигранттардан 1,9 миллиард долларга чейин акча Кыргызстанга которулду. Ошол эле убакта Орусиянын улуттук борбордоштурулган банкы быйыл Орусиядагы кыргыз мигранттары мекенине жөнөткөн акчалай которуулардын көлөмү дээрлик 21%га өскөндүгүн айтышты. Башка жаңылыктардан быйыл 2016 жылы кыргыз ишкерлери үчүн жакшы жаңылык менен башталды десек болот. Анткени жылдын башында ушул евро биримдикке кирген өлкөлөр Кыргызстанга ВСП+ макам берди. Бул макамга ылайык Кыргызстан ишкерлери ушул Европа экономикалык аймагына 60 000 товарды бажы төлөмүсүз өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бирок ошол эле убакта дүйнөлүк банктын эсебинде Кыргызстанда бизнести алып баруу боюнча шарттар быйыл бир аз катаалданды жана Кыргызстан Doing Business рейтингде 2015 жылы 75 орунга илинсе, кечиресиздер, 2015 жылы 67 орунга илинсе, быйыл ушул 8 пунктка төмөндөп 75 орунду ээледи. Жана 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча ушул 26 декабрда
Санкт-Петербургда, Орусияда Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр бажы кодексине кол коюшту. Анын ичинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бул кодекске кол койду. Бирок Атамбаев ушул биз бул биримдикке кирген бир 16 айдын эсеби боюнча жакшы дагы жаман дагы жыйынтыктар көп болгонун, бирок көп убакытта ушул биримдикке киргенден баштап кыргыз ишкерлери көбүрөөк баягы кыйынчылык тартып жаткандыгын айтып моюнга алып кетти. Ошол эле убакта Улуттук статистикалык комитеттин билдирүүсү боюнча быйыл Кыргызстан ушул экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода алмашуу дээрлик 18,6%га төмөндөгөндүгү айтылды.